Сузактагы Кызыл Туу айыл аймагындагы Жашасын 2 айылында ушул кезге чейин таза суу жеткирилген эмес. Мындан улам тургундар суу көйгөйүнөн бир топ түйшүк тартып келишкен. Ушул жылдын февраль айынан тарта аталган айылга таза суу жеткирүү иштери жүрүп баштаган. Учурда жумуштун 40%дан ашыгы аткарылды. Өрдөктөр жүргөн суулар болчу, үндүктөр, ушул мал ичет эле оны биздин айылда Жашасыбыз фильм айылын ошону эрте туруп, таң ата электе алып келип толтуруп алып ичип жүргөн күндөрүбүз болду. Ошону 1-2 жыл иштик. Андан ошо суу чыкты, крант. Андан ошондон кийин азыр таза суу келип калды. Маалыматка ылайык, бул айылдагы таза суу боюнча долбоордун сметалык баасы 14 миллион 302 миң сомду түзүп, тендердик баасы 9 миллион 999 миң сом деп бааланган. Жашасын 2 айылында 800дөн ашуун калк жашайт. Жашасын 2 айыл боюнча ар бир 6 километрге тартылып атат. Монтаж 6 километр монтажлап атат. Мурун бир эле көчөдө болчу таза суу. Азыр ар бир көчөгө 6 көчөгө кирди. 2021 жылы февралда башталды. Таза суунун проекти боюнча иш. Бул сыяктуу жумуштар Жалал Абад облусунда дагы 59 айылда жүрүп жатат. Анын ичинен 34 айыл республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, жалпы суммасы 445 миллион 966 миң сом каражатты түзүүдө. Калган айылдар жергиликтүү бюджет, райондук өнүктүрүү фонду жана эл аралык уюмдардын колдоосунун астында ишке ашууда. Быйылкы жылга пландалган республикалык бюджеттеги айылдарыбыздын ичинен 3 айылды тапшырабыз деп атабыз. Быйыл башталган айыл. Анан эми калган айылдар өзүңүздөр жакшы билесиздер, чоң айылдарыбыз бар. Аны 1 жылда бүтүрө албайбыз, 1-2 жылда бүтүрө албайбыз. Өзүбүздүн графиктер бар. Ошонун негизинде şu iş planlar atkарылат. Бул эми кайсы айылды быйыл бүтүрүп тапшырабыз деген суроо болушу мүмкүн. Бул Базарон районунда Могол Оргон деген айылыбыз, ошондой эле Сузак районунда Жашасын 2 деген айылыбыз, анан Сузак районунда Акбаш деген айылыбыз. Ушул 3 айылды быйылга даярдап атабыз. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 645 айылда таза суу көйгөйү чечиле элек. Анын ичинен 364 айылга таза суу жеткирүү үчүн каржы булагы тактала элек. 281 айылга таза суу жеткирүү сырткы донорлордун эсебинен жүргүзүлөт. Акыркы 3 жылда 177 айылга суу жеткирүү маселеси чечилген. Аклай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, регион.